Качан сен жалгыз калганыңда, бул көрүнүш сенин алсыз жана ийгиликсиз экендигиңди эмес, бул сенин өз кыялдарыңа сабырдуулук менен күтүп жетүүгө жеткиликтүү күчтүүсүң дегенди билдирет. Качандыр бир кезде силерге кайрадан кайткыс болуп келбей турган нерселерди унутуп кое берүүгө туура келет жана азыркы бар нерсеңди кабыл алып келе турган нерселерди жылмаюу менен күт. Жакшы адамдар сиздерге бактылуулукту алып келет. Жаман адамдар сиздерди тажрыйба менен сыйлыктайт. Өтө эле жамандары сиздерге сабак болуп беришет. Ал эми мыкты адамдар болсо сиздин жашооңузда унутулгус эскерүү элестерди калтырат. Ошондуктан жашооңузга кирип келген ар бир адамды баалай билиңиз. Эгер сен менин кыйынчылыктар менен күрөшүүмдө жанымда жок болгон болсоң, анда менин ийгиликке жеткенимде жанымда болууну самабай эле кой. 99% бул нөлдөн айырмасы деле жок. Эгер силер 99% ишенсеңер, анда силер ишенбейсиңер. Макул, сенин жылмаюуң дүйнөнү өзгөртсүн, бирок дүйнө сенин жылмаюуңду өзгөртпөсүн, урматтуум. Эң чоң жүрөк ооруларынын бири бул өз кыялдарыңа жана каалоолоруңа өзүңдүн эле жалкоолугуңдун айынан жетпей калуу. Эгер сен өзүң каалаган нерсең үчүн күрөшүп жатсаң, анда жоголгон нерсең үчүн кайгырба. Сүйүүнүн 10 ыктымалы, алар сүйлөө, берүү, ибадат кылуу, жооп берүү, бөлүшүү, ырахаттануу, ишенүү, кечирүү жана сөз берүү. Жашоодо болбой турган нерселер жок. Чындыгында мен бул жөнөкөй эле ойду бүт ааламга өзүмдүн аткарып жаткан жумушум менен, өзүмдүн өз жашоо образым менен жеткиргим келет. Өзүңөрдү тарбиялагыла жана аракет кылгыла. Мына ошондо гана силерде буйруса бүт баары жакшы болот. Уилл Смит.